Төлөбай Кеңешев Фрунзе шаарынын курулганын жакшы билет. Анда ал студент эле. 1970-жылдары Борбор калаада ири объектилердин курулушу башталып, архитекторлорго суроо талап өскөн. Өлкөдөгү алгачкы архитектор адистердин чыгышына Турдакун Усубалиевдин салымы чоң. Кыргызстанды өсүрүш үчүн курулуш тармагын өсүрүш керек болгон. Ал убакта ошо курулуш тармагы боюнча адистер жетишпей, мастерлер, прораптар, архитекторлор, долбоор куруучулар болбогондуктан ошо атайын Москвага ЦК борбордук комитетке кайрылып, атайын чечим кабыл алдырып, ошо архитектурно-строительный факультет деген ошол киши түзүп, тиги мектепти бүткөн балдары келип студент болуп, азыр эми асты аксакал болуп турган убагы. Ал кездеги Ленин азыркы тарых музейи, улуттук филармония, жаштар сарайы, парламент имараты, цирк. Атап отурса, азыркы кезге чейин Бишкектин жүзү болгон архитектуралык имараттардын көбү Турдакун Усубалиевдин маалында курулуп, Фрунзе таанылгыс болуп өзгөргөн. Мындан тышкары Күрпсай ГЭСи, облус борборлорунда имараттар тургузулган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышын, алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланышын Турдакун Усубалиевдин башкаруучулук жөндөмүнө байланыштырышат. Азыркы жетекчилер үчүн, ар бир адам үчүн эле өзү мындай жагында үлгү боло турган инсан болчу да, жетекчи катары, адам катары дагы. Ушундай ар бир мындай саясий маселе болобу, мамлекеттик маанидеги маселе болсо да, ошону түп тамырынан бери карап, ошону баягы өзү билип, ийне жибине чейин, анан кийин баягы чечим чыгарылып турчу да бюрода. Залкар мамлекеттик ишмердин 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияга убагында Турдакун Усубалиев менен иштеген ишмерлер чакырылды. Алардын маалыматы өзгөчө өсүп келаткан муун үчүн пайдалуу болду. Турдакун Усубалиев башкарып турган убакта 61-85 жылдары эң көрүнүктүү илимий борборлор, маданий борборлор жана эң чоң биздеги ири имараттар, ишканалар салынганда. Мисалы алып кетсек, улуттук филармония, Бишкек мэриясы, Ленин музейи, ал убактагы Ленин атындагы музей болчу, бүгүнкү күндө тарых музей болуп калбады. Замандаштарынын айтымында өлкөнүн курулушуна зор салымын кошкон мамлекеттик ишмер тууралуу айтыла турган сөздөр дагы алдыда. Асель Акматалиева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо, 24.